Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. haftanın dersini geçeceğiz. Salam урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен 6 аптанын сабагын өтөбүз. Адаттагыдай эле диалогдон баштайбыз. Анда эмесе диалогду окуп которуп берейин. Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz emne menен алектенесиz? Ben öğrenciyim. Ya siz? Men okuçumun. Sizçe? Ben öğretmenim. Men mugallimmin. Hangi okulda ya da üniversitede okuyorsunuz? Kaysı mektepte, болбосо üniversitede okuysunuz? Manas Üniversitesi'nde okuyorum. Manas Üniversitede okuyum. Hangi fakültede? Kaysı fakültede? İletişim Fakültesinde okuyorum. Коммуникация Fakültesinde okuyum. Tenis oynamayı sever misin? Tenis oynaганды жакшы көрөсүңбү? Hayır, voleybolu seviyorum. Ya sen? Жок, voleyboldu жакшы көрөм. Sençe? Ben masa tenisi seviyorum. Men stol tenisin жакшы көрөм deydi. Hiç Türk kahvesi içtin mi? Türk kofesini içtin bile деп сурап жатат. Evet içtim ama beğenmedim. Peki sen içtin mi? Ооба içtim, бирок жактырган жокмун дейт. Sençi içip gördün bile? Evet, çok sevdim Türk kahvesini. Ооба, men içtim жана Türk kahvesini аябагандай сүйдүм, жакшы көрдүм, жакты дейт. Эми достор, биздин бир жумалык темабызга келели. Бул жакта ийелик замирлери, таандык ата тоочторду өтөбүз бүгүн сиздер менен. Таандык ата тоочтор бул жакта ата тоочтор канчо? Алтоо. Менин, сенин, анын, биздин, сиздин, алардын дейт. Түркчөсү. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Бул жакта эмнени билдирип атат? Кимге таандык болгондугун билдирип атат, достор. Андан кийин мисалдар менен айтып кетейин. Мисалы, араба болсун, бул жакта машина болсун. Кимдин машинасы? Суроо. Benim arabam, менин машина. Senin araban, senin машина. Onun arabası, анын машинасы, унасы, кыргызчасы. Bizim arabamız, биздин унаабыз. Sizin arabanız, sizdin unaаңыз. Onların arabaları, алардын унаалары. Бул жакта достор, кайсыл теманы өтүп атабыз? Таандык темасын өтүп атабыз. Ошондо таандык темасы кандайдыр бир сөздүн акырына келген бир тема да. Мисалы, калем деген сөзгө имди кошуп койсок, бул уже мага таандык болуп калат, калемим, менин калемим. Ал эми калем деген сөзгө инди кошуп койсок, эмне болот экен? Сага таандык болуп билинет экен, Калемин. Эгер жөн гана ини кошо турган болсок, калеми ага таандык болуп эсептелинет. Калемимиз бизге таандык. Калеминиз сизге таандык. Калемлери аларга таандык. Көрсөттөрбү? Бир гана ошол сөздөрдү аркасына кошуу менен кимге таандык экенин билип алсак болот. Бул негизи кыргыз тилинде дагы дал ушундай окшош эле. Бул жакта дагы грамматикалык жактан сиздерге түшүндүрүп кете турган бир маселе бар. Мисал караңыздар. Калем деген сөз эмне болуп атат? Үнсүз менен бүтүп атат, Үнсүз менен бүткөндүгү үчүн биз буларга бир үндүүнү алып келебиз. Ал эми кайсы үндүүлөрдү алып келебиз? Аны биз бул жактагы эң акыркы үндүүлөрдөн чечип карап алабыз. Мисалы, сиздер менен өткөнбүз и менен аяктаган болсо, биз ага и деген үндүүнү берет болчук. Ал эми менен аяктаган болсо, анда биз ага деген үндүүнү беребиз. Ошондой эле улантып кетет. Мисал караңыздар, калем деген сөздө менен бүтүп атат акыркы үндүүсү. Значит, биз бул жака ини кошуп берет экенбиз. Ошондо калем мим болуп калды. Калемин, калеми, калемимиз, калеминиз, калемлери. Эми бул жака өтөлү. Элма деген сөздү караңыздар. Элма деген сөздө эң акырында үндүү менен бүтүп атат. Үндүү менен бүткөндүгү үчүн биз эч кандай дагы кошумча үндүү кошуунун эч кандай кажети жок. Ошон үчүн тек гана м деген сөздү кошобуз. Же болбосо н деген сөздү кошобуз, сен боло турган болсо. Анан бул жакта караңыздар, өзгөрүп кетет да. Элма деген болбой калат.
мисалы онун болгондо онун элма деген негизи туура эмес болуп калат. Ошон үчүн биз бул жака эмне кылдык? Үнсүздү кошуп бердик. Үнсүздү кошкондо дагы бул үнсүз с деген үнсүз болот. Элма с болот. Кээ бирки учурда байкайсыздарбы? Эмне үчүн ыйлы кошулуп калды, с кошулуп калды деген суроо пайда болушу мүмкүн. Анткени үнсүз менен бүткөндө биз тек гана ыны кошуп беребиз. Ал эми үндүү менен бүтүп аткан болсо биз ага сыны кошуп берет экенбиз. Андан кийин элмамыз, элманыз, элмалары бул жагы окшош эле. Долабым, бул жакта да караңыз, эмне үчүн экөөнү коюп койдум? Анткени бул жактагы үндүүлөр алмашып кетти. Бул үнсүз менен бүтүп атат, бул түшүнүктүү. Андан кийин үндүүлөрү биякта и болчу, биякта ы болду. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби эң акыркы үндүүнү карайбыз, а болуп атат. А болсо биз ага ы деген үндүүнү кошуп беребиз. Эгер сиздерге бул жак түшүнүксүз болуп аткан болсо, анда биринчи, экинчи жумадагы видеолорду карап көрүп алсаңыздар болот. Дагы да сиздерге түшүнүктүү болот, достор. Долабым, долабын, долабы, долабымыз, долабыныз, долаплары болду. Эми бул тапшырмалар биринчи күнкү тапшырмаңыздар, урматтуу достор. Баарын жазып которуп келесиздер. Өзүңүздөр дагы дополнительный сүйлөмдөрдү жасап келесиздер. Ал эми экинчи күнкү тапшырмаңыздар үнсүзлөрдүн değişmesi, үнсүздөрдүн өзгөргөн абалын азыр чагылдырабыз, карап көрөбүз. Мисалдарды жазып беребиз, ошого жараша. Мисалы, сразу мисалдарга өтөйүн. Benim kitabım çantamda. Негизи китап деген сөз п менен аяктайт, туурабы? Биздин кыргыз тилинде деле китеп деп атат, китеп. Ал эми китебим дегенде эмне болуп атат? П бга алмашып кетти. Дал ошол маселе түрк тилинде дагы бар, оп окшош эле. Мисалы, пыбыз эмнеге алмашат экен? Бга алмашып кетет экен, Кайсы учурда алмашат, достор? Эң акыркы китап деген сөзгө кандайдыр бир мүчө улана турган болсо, анда п бга алмашып кетет. Китапым эмес, китабым болуп калат. Benim kitabım çantamda дейт. Экинчи сөздү алып карап көрөлү. Ау, долабымда бир бөжөк бар дейт. Ау, burada bir эмоция берип атат. Долабымда бир бөжөк бар. Долап дегенде п менен бүтүп атат. Бул дагы буну эмне кылдык? Бга алмаштырдык. Эмнеге? Анткени буга бир мүчө уланып атат, Ошондуктан. Келебейин ömrü çok kısadır. Келебек деген к менен бүтүп атат. Караңыздар, к. Эгерде буга да биз кандайдыр бир мүчө улана турган болсок, бере турган болсок, анда кыбыз жумшак кга айланып кетет, достор. Андан кийин сенин кагыдың ничин бош дейт. Кагыт деген сөздө эмне болуп атат? Т менен аяктап атат, негизи кагыт. Ал эми кандайдыр бир мүчө кошкондо бул т дга айланып кетет, достор. Кагыдың болуп калат. Бакчыда 3 ağacımız var. Ağaç деген сөз эмне болуп атат? Ч менен бүтөт, негизи ч менен жазылат. Ал эми ага мүчө уланганда ağacımız болуп чга алмашып кетет бул дагы. Андан кийин cebimde hiç para yok дейт. Cebimde, чөнтөгүмдө эч кандай пара жок дейт. Жеп деген сөз бул дагы п менен келип атат. Буга да эмне кылат экенбиз? Б кылып алмаштырып жебимизде кылабыз. Cebimde, бuyakta cebimizde болуп калыптыр, макул. Çileğin kokusu çok güzel. Çilek деген к менен бүтүп атат, достор. Çilek. К болгондо дагы биз кайсыга алмаштырчак элек? Жумшак кга алмаштырабыз. Çileğin болуп калды. Анан урматтуу достор, да айта кете турчу нерсе, көпчүлүк достор аябай кандай ката кетирет жумшак кдан. Мисалы, чилегин деп окушат да, чилегин же болбосо келебегин депчи. Антип окуңуздар, бул туура эмес. Келебейин, чилейин дейбиз. Г деген вообще ал жакта чыгарбай эле койсоңуздар болот кыны. Тек гана үндүүнү созуп беребиз. Андан кийин үчүнчү күнгү үй тапшырмабызга келели, ерлештирели. Бул жактагы сөздөрдү ордуна коюп чыгабыз. Бул 5-аптада дагы ушундай эле бир
задание бергем, үй тапшырма. Бирок бул үй тапшырма бир аз башкача. Достор, караңыздар. Benim 6 yaşında дейт. Benim бияка оолум деген сөз келет, оолум. Оол деген өзүнчө эле турганда оул болот атат. Оул. Ал эми benim бул жака коюп атканда сиздер эмне кыласыздар? Оолум деп туруп, бул жактагы эң акыркы үндүүсүн аласыздар дагы лыдан кийин коюп туруп, анан жазасыздар. Ошондо туура болот. Менин оолум 6 жашында дейт, Бул жакта ушундай бир сөздөр, бул жактагы сөздөрдүн баардыгы эң акыркы үндүүлөрүн аласыздар дагы үнсүздөн кийин коесуздар. Мисалы, шехир, шехрим, карын, карным, fikir, fikrim, oğul, oğlum, ağız, ağzım, emir, emrim, vakit, vaktim, isim, ысым, ismim болот, Ушинтип жасайсыздар, достор. Андан кийин 4-күнкү үй тапшырмага өтөлү. Бул жакта нереде не дейт, каякта биз кимбиз деп атат. Же болбосо эмнебиз дейт, Мисалы, мектепте жүргөндө биз окуучубуз. Же болбосо ооруканада жүргөндө биз оорукчанбыз дейт, Ошол маселелерди азыр өтөбүз. Окул, бул жакта сиздерге үй тапшырма болот. Бул жакта айта кетейин. Окулда, мынакей могу эң аягында кайсылар турса, именно ушуларды эле коюп койсоңуздар туура болот. Нереде? Окулда öğrenciyiz. Hastanede hastayız. Otobüste yolcuyuz. Көрдүңүздөрбү? Тек канда могул акырындагы эки сөздү бул жактагы 3 тамганы гана бияка коюп атам, анан кийин туура болуп чыгып атат, Ошондой эле кылып сиздер дагы үй тапшырманы аткарасыздар. Мисалы, markette müşteriyiz. Sinemada seyirciyiz. Maçta taraftarız. Бул жака эмне үчүн ый кошулган жок? Анткени эгер үндүү менен бүтүп аткан болсо, бул жакта уже правилабыз бар, сиздер билесиздер. Үндүү менен бүтүп аткан болсо, бул дагы үндүү менен башталып атат, ошон үчүн ыйыны кошуп берип атканбыз. Тарафтарыбыз дегенде кошуп бербейбиз, анткени өзү эле үнсүз менен бүтүп атат. Дагы бир үнсүзгө бул жакта ихтияжы жоктур, arkadaşlar. Андан кийин ülkede vatandaşız, başka ülkede yabancıyız. Буларды жазып которуп келесиздер. Андан кийин 5-күнкү үй тапшырмага келдик. Türkiye'de bir yabancı деген теманы окуп берем. Бул жактан которбой эле коеюн. Сиз переводдорду комментарийдин астына жазып коюңуздар, достор. Ошол жактан сурактайм, сиздерди ким кандай которот экен көрөбүз. Өзүңүздөрдүн дагы ар бир адамдан аракет болуш керек да, ошон үчүн бардыгын готовый кылып бербей, сиздерге да бир аз задание берели, ушундай. Merhaba, benim adım Ayşe. Kırgızistanlıyım. 28 yaşındayım. Evliyim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okuyorum. Evim Ankara şehrinin Çubuk ilçesindedir ve 3 katlı bir apartmandadır. Ben ailemle birlikte 1. katta oturuyorum. Dairemiz 2 oda, 1 salon. Bu жакта достор айтып кете турчу нерсе, 2 oda, 1 salonду утпайбы? Салонду булар конок келүүчү бөлмөнү булар отдельно айтышат да. Мындай мисалы 3 комнаталуу үй жана конок бөлмөсү деп отдельно айтышат. Ошондо биздин сөз менен айтканда 3 комнаталуу үй болуп калат да. Dairemiz 2 oda, 1 salon. Ankara yazları çok sıcak. Bu nedenle yaz akşamları hep dışarıdayız. Çubuk gündüz de akşam da çok sakin bir ilçe. Çubuklular iyiliksever insanlar. Komşular da çok nazik ve güler yüzlüler. Сиздерге да бир тапшырма берейин, урматтуу достор. Дал ушундай кылып өзүңүздөрдүн өмүр баяныңыздарды жазып келесиздер. Андан кийин
Akrabalarımız ise Kırgızistan'da. Annem muhasebeci, babam diş hekimi. İki kardeşim var. Kız kardeşim Fatima evli. Eşi Ali Tokmak'ta çalışıyor. Bir çocukları var. Adı Ali. O 2 yaşında, sempatik ve çok akıllı bir çocuk. Erkek kardeşim Malik, Oxford Üniversitesi Kimya Fakültesinde öğrenci. Henüz 2. sınıfta. Başarılı, çalışkan ve yetenekli bir genç. Akrabalarımız Kırgızistan'da, biz ise Türkiye'deyiz. Onları özlüyorum ama burada çok çok mutluyum. Türkiye'de hayat güzel. Arça, bu жақта мен biraz өзүмдүн жашоомдогу алдым. Эң акыркы сөз, бул мага тийиштүү сөз. Türkiye'de gerçekten hayat güzel arkadaşlar. Burada yaşamayı çok sevdim. Türkiye'yi çok sevdim. İnşallah siz de gelirsiniz ve seversiniz. Ошон менен достор, биздин эң акыркы 5-күнкү үй тапшырмабыз дагы бүттү. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Комментарийге үй тапшырмаларды жаза кетиңиздер. Жана сабактын кандай өтүлүп атканын, кандайдыр бир кеңешиңиздер бар болсо жазыңыздар. Ар бирөөңүздөрдүкүн окуп чыгам. Hoşça kalın. Görüşürüz.